Almaları жасап өттік, эми мынау грушанын мөмөлөп турганынга зелена обрезканы дагы көрсөтүп кое берейин. Бул башар бастер боло берет эми айтып койсок. Мына мисалы үчүн это лишний шаг аябай көп мына өзүңүздөр көрдүңүз. Муну регулировка кылышыбыз керек. Мисалы үчүн ала баштайбыз мына ортоңуларды тике кеткендердин, тигинен кеткендерди алабыз мына. Мына дагы тигинен экен. Мына канча алсак, ошончо мына мөмөлөргө күч бурулат. Эми мындай кээ-бирде мындай да кылып кое беребиз. Мына мынеттерде турат. Мынеттерде турат мына. Формасын жайып чашка образын кылса болот да. Чашка образын кылсаң дагы болот. Азыр биз лидер иши калтырып коюп атабыз мисалы үчүн. Мына өзү деле неме кылып коюптур мына. Лидер кайсы? Лидер любой болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына болушу мүмкүн. Мына бир эле жерден болбойт. Лидер ишиде бир болбойт. Шак дарак көп да. Дарактын шагы көп. Ошого карап кылына берет. Мисалы үчүн мына. Мынаны ортоңузуна алып коебуз. Мына азыр мына кестикпи, ушул тараптан кестикпи? Ошол кесилген азыктар мына мөмөлөргө непосредственно мөмөлөргө кете баштайт. Мына. Мына жерде дагы мындай мөмө болгон экен, азыкты жеткире албай түшүп калыптыр ушул шактардачы, мындай болуптур. Мына. Кесилген шактын көпчүлүгү мына. Анан мына мен бая айттым, астындагы шактарда алынат деп. Астыга кеткен шактардагы болбойт, алып таштайбыз. Үстүнө кеткен. Бул ийилип турганда албаганыңыз мөмө киргизүү үчүн да? Мына ийилип горизонтальный тургандарды азыраак алыш керек. Себеби бүйөттөн мындай бүчүр уже формирование боло баштаптыр. Мына сиздерге көрүнбөй турат, мына этаж мына кичинекей бүчүр бар. Мына уже бул кийинки жылга мөмөгө аракет жасап калыптыр да, өзү деле. Горизонтальный турган үчүн. Мына жерде чоңоюп калган, мынанда чоңоюп калган, мынанда чоңоюп калган мына. Мынанда турат мына. Буларды азыраак алганга аракет. Вертикальныйга караганда горизонтальный тез кирет. Ооба, тез кирет мына. Эми мына ошол мына. Өт мына вертикальныйларды коркпой эле алып таштай беребиз. Мына мынанда дагы турат. Өйдө карап эле кете берген да, мисалы үчүн муну горизонтальныйга буруп салабыз мына. Биз азыр бурдукпу, мына сразу мөмө жемиш, мына азыркы суу бияка кетпей, уже мыналарга дагы таркала баштайт. Күндүлүк дагы жогорулайт экен да. Күндүлүк дагы жогорулайт. Бүтүп аткан немени кредитти, кредит тигиле турган бакта. Коюп туруп берип. Бизде жок. Эмне бизде Кыргызстанда банктар 2-3 жылдан кийин көчүп кетеби? Бардыгы эле 3 жылга чейин берет баягы немесини жанагы. Срок выплаты первой большой суммы деп коет. Төлөм мөөнөтү. Эмне үчүн ушуну 5 жылда берсе болбойт? Себеби бул даракты туугандар отургузгандан кийин минимум 5 жыл керек болот. Эми самый интенсивный бак 5 жылда араң берет. Эми билбейм, шадалы башкалар эми тезирээк берип калса. Мисалы үчүн койду, эчкилерди уруктандырып койсо, кууттан чыгарып койсо, 5,5 айда төлдөп атат. Уйларды кууттан чыгарып койсо, 9 айда төлдөп атат. Бул дегени 9 айдан кийин өзүнүн башын толук бойдон берип коюп атпайбы? 9 айда. Мына животноводствого 94-жылдан бери кредит берилет. Кана биздин районда бир чоңураак животноводский центр образоваться этип бир жерде уюшулду. Же болбосо чоң союздан таркаган мясо комбинаттарын биз ордуна кое албай атабыз. Биз болгону бул жерде азыр кыска карап атабыз да, чоңдор границадан малдарды өткөрүп коюп, ал жерде мисалы үчүн Кыргызстанда Тажикстандыкы дагы багылып атат, Өзбекстандыкы дагы багылып атат, Казакстандыкы дагы түндүк жактан Казакстандын малдары келип, жерлерибиз тапталып, мал көбөйүп, биз завод фабрикабыз болбогон менен мөңгүнү туяктар менен, аттын туягы менен, малдын туяктары менен тебелеп, сууларды агызып ушундай болуп атат да. Биздики откормочный база болуп калды Кыргызстанда. Наоборот, шуну регулировка кылып, багбанчылыкка, интенсивный садоводствого көңүл бурсак, жакшы болмок. Биз багбанчылык менен өтө көп жакшы мамлекет жардам берсе. Мына мисалы үчүн оңой эле жөн эле бир пример, илгери колхоз совхоздорго бир келгенде 4-5 комбайн керет эле, 2-3 тракторлор келчү эле, машиналар келчү эле. Бул деген сумма ошол коомчулуктук да. Азыр бөлүнгөндөн бери калды эми мына райондук немелер калды, областтыктар калды, колхоз совхоздар жоюлуп кетти. Булар эми только статистика менен заниматься кылат. Эл болсо эл өзү менен калды. Баягы айыл чарбасыны каржылоо дотациясы жок болуп калды дагы, биз өзүбүз аракет болуп калдык. Эми биз эми фокус ушул үнүбүз жетип,
чоңдорго президенттерге мисалы үчүн жетип калган болсо ошол каржылоодо айыл чарбасына багбанчылык отдельный берип ошол с учетом долгости воспроизводства өзүнүн өзү кайраусу толуктоосун берсе кредитти 5 жылга чоң мөөнөттү мисалы үчүн банктарды ушуга мажбурлаш керек болбосо биздин Кыргызстанда неме кылып аткан банктарды мисалы РСК банк бар, Айыл банк бар. Канча жылдан бери мына биз проекттер менен жүрөбүз, эч биз өтө албай атабыз. Ал убакта мына телевизордон канча жолу айтышып атса дагы кайра эле баягы чоңдар алып атат. 6% бизге жетпей атат. Мен официально суранып кетер элек энди багбанды колдоо, багбанчыларды колдоо, жалпы Кыргызстанды багбанчылык менен көтөрүш үчүн жакшы кредиттерди бериш керек. Жеңилдетилген кредиттерди эң кыланы өзүн өзү толуктоосуну, воспроизводствосуну эске алган түрдө кеминде 5 жылдык мөөнөткө бериш керек. Болбосо башка мамлекеттерде мына Кытайларда 25 жылга, Түркиядада 15 жылга берип таштайт экен кредитти. Ошон үчүн өнүгүп кетип барды. Мына Өзбекстандарда дагы кандай посадкалар, миңдеген гектарлар жерлер отургузулду. А когда как биздин районубузда өзү канча миң гектар жер бар, канча талаларыбыз бар. Мына Израилге окшоп тамчылатып сурасак болобу биз дагы. Азыр колдонуп проектлерди өткөргөнгө жардам кылып, ошо элди колдош керек болуп атат азыр. Колдогон эле ошо акчаны көбүрөөк мөөнөткө кредитти. Мына гаражанындарды мисалы үчүн айлыгы барларды, милицияда иштеген, больницада иштеген, башка жактарда иштегендерге ипотечный кредит берилет. Пожалуйста, ошону апарып ипотекага тапшырасың, айлыгы бар деп туруп. Ага кредит бере берет. А дыйкандарга бизге минус болуп атат. Давайте биздин ушул эгип аткан багыбызды залогко коюп туруп, берсин кредитти, канча жылга да болсо. Биз ошого карап, өзүбүздү мындай построить этип алат элек ошого. Bizde умственный способность, интеллект, человеческий ресурсы бардыгы жетет bizde. Только эле акча жетпейт. Специалисттер бар, союз маалында окуп келгендер бар, азыркы окуп аткандар бар. Бардык айыл жеринде ушул көп эле баягы өзүбүздүн Кыргызстанды жайыт катары колдоно бербестен, жайытты регулировка кылып, биякта багбанчылык жагындагы өндүрүшөк жакшы болот эле. Туурабы? Эми дагы суроолор болсо бериңиздер.